искусствосу татаал дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо, ошондой эле кээде күлкүлүү ыкмаларды колдонууга негизделген. Башкы көркөм каражаты, кыймыл аракет, аны актёрдук чеберчиликке айкалыштырганда оюн пайда болот. Ар бир көрсөтүү өзгөчө оюн менен айырмаланат. Мисалы, артисттер зымда басат, бийлейт, же үйрөтүлгөн жылкылар, иттер, керек болсо жапайы жаныбарлар бийлейт. Цирк артисти өзгөчө жанр менен образ түзүп, ага кийим кечеси, музыка, жарык, атайын аппаратура оюндун уюшулушуна көмөк берет. Цирктин кээ бир элементтери эзелтен эле белгилүү. Анда азыркы акробатиканын айрым башталмалары болгон. Бүгүн биздин көрсөтүүнү кыргыз циркине арнайбыз. Жигитовкага 96-жылы келген. Анда байкем руководитель болуп, тренер болуп иштеп турган бул жерде. Манат Ешимбеков, народный артист. Анан кийин 96-жылы баштап иштеп, 99-жылы Европага кеткенбиз. Ал жакта иштеп, көп фестивалдарга катышканбыз. Италияда, Римде Golden Cirque деген фестивалда, Монте-Карло, Францияда Лион деген шаарда фестивалдарга, көп фестивалдарга катышканбыз. Анан кийин 2008-жылы келип, өзүм топ куруп, анан кийин группаны ачып, өзүм иштеп баштагам. Анан кийин 2010-жылы Америкага барып, 2 жыл иштеп, аяқта 2 жыл контракт менен иштедик. Анан азыр данный момент биякта машыккан балдарым бар. Анан кийин основной группа азыр Кытайда иштешет. Бул жакта көп эле бир 30-тан ашык балдарым бар. Үйрөткөн балдарым 30-тан ашык. Эми кээ бирөөлөр 3-4 бала Америкада жүрөт. Кытайда, көбүнчө Кытайда да балдарым. Түшүгү эми балдарга Кытайга түшүгү жетет, жакшы эле айлыгы. Эми бияктан көп өлө да, бир топ эле. Эми үйрөнгөндө, бир номерди даярдаш үчүн, бир баланы даярдаш үчүн бир 3 ай, 4 ай, 6 айга чейин кетет да. Баланы өзүнөн зависит этилет. Бала өзү шыгы болсо, бат үйрөнөт, шыгы жок болсо 1 жылга чейин үйрөнөт да бир бала. Анан үйрөткөнү дагы аябай күнүгө 2 сааттан тренировка. Баягы эмеде эмес да. Аябай татаал да эмесичи. Травма алган күндөр көп болот. Сынган буту, колу сындырган күндөр болгон. Кудай сактасын. Травма аябай көп да. Аттарды, жакшы ат болсо 10 жылга чейин иштеп берет. А так кээ бир аттар бар, баягы аксап калат, бутунан эметип калат. Ал ар кандай болуп калат да. Может, бир айда атты да үйрөткөнгө да көп убакыт кетет, жарым жыл. Бир атты ошо именно Жигитовка үйрөткөнгө бир 5 ай, 6 ай кетет да. Ошо циркте мен ошо практика жылдарын санаганда жогу ошо 15 жылга барып калыптыр. Практика жылдарын санаганда. Анан цирк өзү бул өтө мындай татаал профессия. Негизи оңой профессия жок болот, бирок цирк бул өзгөчө бир дүйнө да. Анан циркте мисалы бир эле күн эгерде тренировкага келбей калсаң же ооруп калсаң, бир күн мисалы 10 күндүк тренировкага тете болот да. Ошол себептен мен өзүм биринчи ошо образованием боюнча артистка балетамын. Артистка балета, балет жагында дагы ошо цирктей да. Баягы бир күн жок болсоң тренировкада 10 күнгө, 15 күнгө тете болот. Ошол себептен бул цирк бул өзгөчө профессия болуп саналат. Спорт түрүнө да кирет, культура жагына да кирет. Аябай бир трюкту жасаш үчүн аябай көп машыгууну талап кылат да. Албетте нерв да кетет, баягы денең дагы баягы көгөрөт.
өтө көп баягы тренировкаларды талап кылат. Анан бул жерде мисалы мындай сөз бар да, здесь выживают сильнейшие дегендей. Анан ошого караштуу ар бир артист өзүнүн жанрына караштуу тренировкаларды ар дайым өткөрүп туруш керек. Ал эми циркке мен кандай келип калдым? Бул негизи башында ошо мен постановщик катары ушул жерде бир бий боюнча келген болчумун. Анан ошо бул жакта ошо Жигитовкада кастинг болуп аткан экен. Анан кастингке катышып өтүп кеттим. Анан ошо Жигитовкада солистка катары көп жыл бою иштеп жүрдүм. Ал эми азыркы учурда болсо мен ошо алдымда окуп жүргөн кичинекей окуучуларым бар. Ошо кичинекей окуучуларыма тренер катары, артист высшей категория катары ошо циркте машыгып иштеп келем. Азыр биз иштеп атабыз бу жерде Кыргызстан циркинде. Балдар, жаш балдарды даярдап атабыз. Ал азыр программаны иштеп атабыз. Азыр мактанганда дагы болбойт. Биз мындай кылдык, анан тигиндей бүт элдер келип көрүп атат. Баардыгы жакшы эмелерди айтып атышат. Эл деген эң чындыкты эл айтат. Артисттер бири-бирин жана мактай берсе, өзүн мактай берсе дагы болбойт. Өзүң жазадың, эл көрөт, оценканы берет. Ошондуктан тырышып атабыз. Артисттер бу жерде көбүнчөсү жаш балдар. Анан кийин кичине жардам болсо жакшы болот. Анткени биз өзүбүз бүт баардыгын өзүбүздүн акчабызга, өзүбүздүн эмеске жасап атабыз. Жардам жок. Биз циркти жакшы көргөн үчүн, искусствону жакшы көргөн үчүн ошол жерде жанагы эң кичинекей зарплатага иштеп жүрүп атабыз. Энтузиаст деп коет аларды. Фанатиктер деп, көбүнчө фанатиктер, циркти жакшы көргөн фанатик. Жумуш аябай кыйын. Күнүгө машыгыш керек. Анан дагы мен үстүнөн келип алып, мен дагы катуу тренировка кылып, жакса да, жакпаса да, бу жерде элдин күнөөсү жок. Сен чыкканда иштешиң керек деп дайым ошо полит информация берем күнүгө. Мына азыр эле жаш кичинекей кыздарды эмет бүттүк, тренировкасы бүттүк. 9-дан 11-ге чейин. Жаш балдар аябай көп. Жакшы жана номер булардын деңгээли жана европейский цирктен деле калбайт. Көп жеринен даже ашып кетет. Анан кийин жана ошо бизге тышкары мамлекеттен жардам болбосо Кыргызстан цирки болбойт. Кичинекей бөбөктөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланган цирк көптөгөн кубанычтардын күбөсү болгон. Бир топ убакыттан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн бул жай акырындык менен өз чөнтөктөрүнөн каражат топтоп, четинен жамап келишет. 19-жылы жумушка кириштик. Директор, мен директордун орун базары ушундай министрликтин жарлыгынын негизинде келгенден бери эми өзүңүздөр билесиздер, как раз ошол учурда бир жыл пандемия менен эч иш чыгылган жок, бюджеттен да эч каралган жок ремонт маселелерине. Ошого карабастан биз эми келгенден бери өзүбүздүн внутренний резерв менен бир аз акча таап, анан кийин дагы спонсорлорду директор өзү дагы акча таап келип, ошо бир топ маселелерди чечип алдык. Келгенде эле биринчи трансформатордон баштап, мына бул жерде освещениялар боюнча бүт жаңы энергосберегающий лампалардын баарын койдурттук, плафондордун баарын жаңырттык. Анан азыркыда көрүп тургандай, мына жерде бүт кругу, мына жерде где-то 460 лампочка алмаштырдык. Бүт баары тең күйүп турат, үстүндө баары тең. Анан үстүңкү баягы цирктин наружный эмесин, прожекторлордун баары тең
ишке киргиздик. Анан сырткы жазуусун азыр ошонун үстүндө иштеп атышат балдар, биздин энергетиктер уже букваларды күйүп, күн менен күйүп тургандай кылып ошону жасап уже бүгүнкү күнү жасап атышат уже. Эми алдыда эң чоң көйгөй бул залдын ичи да. Ал жерде өтө чоң акча керек. Мына креслолордун баары 76-жылы тургузулгандан баштап эч алмашылган эмес. Ошол кресло основной, ошо кресло менен манеж. Манеждин дагы өзүнчө бул дагы өтө оор нерсе экен. Аттар чуркаганда жана көрдүңөр го, тап деп төнмөн кээбирде мүдүрүлүп кетип атат. Ошол жана сыйгылак айланып жоктон мурунку руководство ошол жанагы транспортерный ленталар бар го, ошолордон эле жабыштырып койгон экен. Анан эми дагы кош айтып кете турган нерсебиз эми бердин астыңгы биздин контингенттин артисттердин зарплаталары өтө аз. Высшая категория народный немен дегендерибиз 5000 айлык, анын ичинен подоходный налогун кармап тиякта кармагандай 4000 жетпеген акча алат. Биринчи категориялар 4,5 алар 3,5 алышат. Анан эсептеп көрсөңөр мүмкүн ошо менен жашоого болобу, болбойбу. Эми президентибиз Садыр Нуркожаевич азыр бул маданият системасына көңүл буруп атат. Өзү биздин мероприятияларга келип катышып атат. Мына 23-түндө дагы Миңжылык Киевдин 80 жылдык ага да келем дептир. Анан ошол жерде бир топ жакшы баягы маданиятка көңүл бурган сөздөр да айтылды. Айлык маянасын ошо июлдан баштап көтөрүп берели деди 50%ке. Биз 0,8% деп сураганбыз. Эми 50% болсо да Кудайга шүгүр, ошону бүгүнкү күнү түшүнөбүз өкмөттүн ылахыбалын. Ошончо дагы биз кичине анча-мынча астыга жыгыштар болуп атат. Кайсыл жерге барба көкөйдүн көрү болуп, айлык маселеси жанды кейитип келет. Кесибин сүйгөн бул инсандар акчага арбалбай, бул жаатты таштап кетпей иштеп жатышат.